Жарандардын жашоо шартын жакшыртуу бийликтин негизги максаты. Бул багытта соңку жылдары ипотекалык турак-жай программалары ишке ашууда. 30 жылдан ашык музыкалык мектепте эмгектенген Анара Молдоева жакында эле мамлекеттик ипотекалык компания курган турак-жайдан үйлүү болду. Мурда батирлеп жүргөн күндөр артта калып, үй бүлө кубанып турган учуру. Кирип келгенде эле бияк деген кухня. Азыр кухняга биз кухонный гарнитур заказ бергенбиз. Азыркы убакта деген келип установка жасап атышат. Коридордон өткөндөн кийин эле бияк зал. Залга биз азыр стол менен эмелерди алып койдук. Шторлорду заказ берип, биякта мебель алып элекпиз. Еще буюрса, жакын арада мебель алабыз. Бул спальня комната. Ванная комнатада баары установкасы менен туалет, душ, раковиналар өздөрү биякта коюп берген. Осы ипотеканын программасын окуп калып, анан очередке турса болот экен деп очередке турганбыз. Кудайга шүгүр, 3,5 жылда очередибиз жетип, Кудайымдын кулагы сүйүнсүн, үйлүү болуп отурабыз. Буюрса мен эми ипотека өзүм үйүмө төлөйм акчанычы. Съемный квартира кымбатыраак. Мисалы биз 35 000 акча төлөчүбүз съемный квартирага. Двухкомнатный квартирага биз хозяинге только 35 000 берчүбүз. Андан тышкары коммунальный услуги кышкысын өзүңөр билесиңер көбөйүп кетет. Бир 38-39 чейин төлөчүбүз. Анара Молдоева ипотекага алган үйдүн акчасын төлөй албай калам деп коркпойт. Себеби былтыр көпчүлүк мамлекеттик кызматкерлер менен катар маданият тармагындагылардын да айлыгы көбөйгөн. 20 000 жетпеген айлык алган мугалимдин ушул таптагы маянасы 40 000 чукулдайт. Аргасызда мугалим болуп иштедим, анткени менин специальностьтим фортепиано классы боюнча мугалиммин да. Менин специальностьтим менен башка жакта иштей албайм. Айлыктын азына карабастан биз мына окуучулардын жетишкендиктерин көрүп, окуучуларды астыга сүрүп, окуучуларды конкурстарга даярдап, алар конкурстардан орундарды алса өзүбүз дагы сүйүнүп, өзүбүз алгандай болуп, ошо эмелер менен окуучуларды алдыга жылдырыш үчүн иштеп жүрдүк, аз акча болсо деле да. Ал эми азыр болсо деген салыштырмалуу абдан жакшы условиялар болду. Анара Молдоевага окшогон маданият кызматкерлеринин айлыгы акыркы 4 жылда бир топ жогорулады. Ага кошо мугалимдердин айлыгы да бир нече жолу көтөрүлдү. Албетте муну менен кошо агартуучуларга талап да жогорулап, билим берүүнүн сапатын жакшыртуу максаты биринчи орунга коюлду. Мугалимдер менен кошо укук коргоо органдарынын, дарыгерлердин айлык акылары жана социалдык төлөмдөр эселеп көбөйдү. Былтыр сентябрдан тартып ак халатчандардын эмгек акысы 50% жогорулады. Мисалы медицина тармагындагы жаш адис мурда 11 264 сом алып турган болсо, көтөрүлгөндөн кийин айлыгы 16 500 сомго жетет. Тажрыйбасы бар дарыгер болсо 16 517 сом алса, бүгүнкү күндө 25 304 сомго көтөрүлдү. Ал эми үй бүлөлүк дарыгерлер 22 716 сомдон 34 56 сомго чейин ала башташты. Бардык министрлик гана эмес, айыл өкмөттөн жөнөкөй адистен баштап мага чейин бардыгыбыз мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн жан талашып иштешибиз керек. Биз эмне үчүн эмгек акыны көтөрүп бердик? Мына алды 100 000ден арты 30-40 000ден алып жатат. Ушунун баарын республикалык бюджетти толтуруп, 2 эсе көбөйтүп, ошонун эсебинен берип жатабыз. Ошентип соңку 4 жылдан бери Кыргызстанда айлык маяналар бир топ жогорулады. Буга экономикадагы оң өзгөрүүлөр негизги себеп. Сезим Сагынбекова, Руслан Бараненко, ЛТР, Бишкек.